Кечеде күмөн болуп калып турат. Ошондо котурду ойноп келдим дедим. Небересинин туулгандыгы тууралуу көйлөгүн алмаштырууга келген Сулайман Акунов Ат Баш районунда жаңы ачылган калкты тейлөө борборунун кызматын алгачкылардан болуп көрүүдө. Анын айтымында пайдаланууга берилип жаткан калкты тейлөө борбор мурункуга салыштырмалуу кыйла кенен жана ыңгайлуу болгон. 2700 жылкы метр келген ошондо пешет күмөн басылып калып турар бүдөмүк. Ошону отуртайын деп баягы паспорт алайын десем, ошого туура болбой калып анан ошого келип атам да. Мурун очурат, эки-экиден кыйгырышмай. Эмгенен отуруп атпайбыз, отуруп атабыз. Кадимкидей жакшы. Калкты тейлөө борборунун буга чейинки имараты кыйла эле тар болуп, иш кагаздарды бүтүрүүдө тоскоолдук жаратып келген. Маселен, бир кагазды бүткөрүүгө жарым күндүк убакыт кетсе, эми бирдиктүү терезенин коюлушу менен жарым сааттык гана убакыт сарпталат. Мурун паспорттолдуку тар болчу. Кесекте болсо эшикте күтчүбүз. Күнгө какталып, жаан жаса жаанда, ысыкта болсо күндө. Мына бул зданияны алып турам, жакшы, аябай. Кенен, мына ичинде очередде шашпай отурабыз. Талоо менен киргизет экен. Жакшы, аябай. Заман талабына ылайык ачылган бул калкты тейлөө борбору облус аймагында 3-чүсү. Буга чейин ушундай эле борбор Нарын шаарында жана Кочкор районунда ачылып пайдаланууга берилген. Борбордун имараты ижарага алынса, ичиндеги жабдуулары, эмеректери Инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан каржыланып алынган. 3-чү калкты тейлөө борборун ачып атабыз. Мындан тышкары дагы 8 калкты тейлөө борборун бүт республика боюнча ачышыбыз керек. Бул калкты тейлөө борборун айта кетсек, буга чейин калкты тейлөө борборунун эч кандай шарты жок болчу бул Ат Баш районунун, Нарын областынын Ат Баш районунда. Биз азыркы өзүңүздөр көргөндөй азыркы имарат жаңы форматта, жанагы баардык документ тариздештирүү баардык электронный форматка өткөн, баардыгы тең бизде ошо информацион системалар менен туташтырылганда. Бунун эми максаты эмне баардык баягы бир жерге топтоп элди тияк буякка убара кылдырбай, андан тышкары коррупцияга бөгөт коюу жана ошо бюрократия тияк буяк кагазга эл жүгүрбөсүн деген аракеттер. Борборго кайрылган жараганга иш кагаздарды бүтүрүү үчүн төмөнкүдөй кызматтар көрсөтүлөт. Банк, касса, дарек маалымдама бюросу, сүрөт кызматы, кисирек көчүрмөлөө жана келген жарандарга кеңеш берип, багыт берүүчү сурап билүү кызматы. Мына ушундай багытта иш алып барган борбор автоматташтырылган маалыматтык тутумга да киргизилген. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, жаңылыктар, Ат Баш району.